мен чектим, базар жоқ. Чектим, мен чек алып тастаймын айтайын. Ертең жоқ беріп қаласыңдар дейін. Қайра жүз болмадың? Жүз сал. Жүз не салыңыз? Сіз машинаңызда сүздіңіз? Мен сүздім. Не чектім? Өстіп оқшының айынан сізге біреуінің машинасын сүзіп отырасыз. Бұл байқылып тұрмын. Реске тоқты өтек. Мен реске келіп тұрмын. Байкем сұстап отырасыз. Onlar сразу притупляет. Низам чегінде сізге протокол тұрады. Мен жазбайымдағы ешкі келгелі тұрмын. Жүрсің сен? Нені сөз көресіз? Жүріңіз. Сіз блогерсіз бе? Блогер болса сіз неге бөліп отырып отырасыз? Мен чектим, базар жоқ. Чектим, мен чек алып тастаймын айтайын. Қойар алмайын, жүріңіз, келіңіз. Қойыңыз. Жақ отырып тұрыңыз. Жөніңіз байт бе? Документін алып алды правосын. Алып келіңіз праваны. Праваны бермеймін. Алып келіңіз праваны. Ертең жоқ беріп қаласыңдар дейін. Сіз тұра емес болып қойсың. Тұрғаның сіздікі тұра емес. Мен дақтуя машина. Соңыңыз ба екен? Любой машина айдап. Машина дақтуя. Без права айдап кетірімін. Мен чектим, базар жоқ. Анам? Чектим, іштим. Götürgün kırgız bolbayt dep жазып турабы бул жерде. Futbolda götürürsün. Желекти көтөрөбүз. Сиз да көтөрөсүңөр, булар да көтөрөт. Кичинекей балдар да бар көтөрөт. Басмендер дегенчи ушул 33 жылдан беричи канча мээнет кылып туруп, канча деген аракет Siz belki zevkle sistemi olmadan doğusunu istiyor. Ben bilmiyorum. Ошон деген şehirge barınız. Bu şehirge. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийин алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7977 852 0081. Ошон деген şehirge barınız. Bu şehirge. Ограничение var. биринчиден. Горки паркына бар. Сопровождение кылгыладыр. Хорошо. Азыр силерди ала албайсыңарбы? Албайсыңарбы? Биз алабыз. Албайсыңарбы? Желекти алгыла деген Албайсыңар да если албаса. Жок дегенчи. Чечим аткарбайт атпайсыңбы? Монсузда кыргыздын жаранына кыргыздын желегин көтөрбө деп айткандарчы. Мындай деген нерсе эч кимде жок. Мындай нерсе болбойт. Бул деген туура эмес. Түшүнсөңүз ошону. Кыргыздын жаранына силер деген желекти көтөрбө деп атасыз. Эмне деген эме? Логично ойлоп көрсөңүз. Кантип мен кыргыздын жараны болсун мен желегимди жасап албайм. Siz özünüz sor. Biz провокационный вопрос кылмасаңыз. Бар өзүңүз. Бар машинадан айдап бара бербейсиз. Кайын кыласыз? Машинаны жаап, ичине жаап койбойбу. Бүгүн спортсмен өчүп кетсе ошолорго да койбой дейсиңер. Желек ошон. Мен Октябрь районунун жок, жүргүн. Бишкекте тууну өзгөртүүгө каршы авто жүрүш башталбай жатып бүттү. Бүгүн 3 декабрда Бишкекте тууну өзгөртүүгө каршы авто жүрүш башталбай жатып бүттү. Милиция кызматкерлери мэрия тарабынан тынч жыйындарды, митингдерди өткөрүүгө тыюу салынганын эскертти. Авто жүрүштүн уюштуруучусу Беспредел KG баракчасынын администратору катар таанымал жарандык активист Автандил Жоробеков сөз тармактагы баракчасына бул башталышы 9 декабрда жолугабыз деп жазды. Маалымат булагы Сереп Медиа. Дубайга уча турган Германия делегациясынын учагы тоңуп калды. Дубайдагы климаттык саммитке барышы керек болгон учак калың жааган кардан улам Мюнхен аэропортунан чыга албай калды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалымат кылайык, учак учуп конуу тилкесинен учуп кете албай асты көтөрүлгөн абалда калган. Аны куткаруу үчүн куткаруучулар келишкен. Өлкөнүн экинчи эң көп иштеген Мюнхен аэропорту аба ырайынын начардыгынан улам бир нече каттамдарды токтотту. Бир күн мурун Германиянын түштүгүндө калың кар жааган, аталган аймакта коомдук транспортта токтогон. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Дубайда өткөн ушул дүйнөлүк климат саммитине катышкан.
We'll be right back.